Кайырлуу күн баршамызга. Арнама кош келдиңиздер. Бүгүн сиздерге үйрөккө арналган маринад рецептин бөлүшөмүн. Видеомду сонуна чейин көрүп, пикир калтырууну унутпаңыздар. Эң алдымен үйрөктү салкын сууда жууп, орамал менен сүртүп, кептиремиз. Маринадка кажет заттарды төмөндө описание бөлүмүндө және де экранда жазып калдырамын. Туура осы маринад рецептин тауык этин маринадтаганда пайдаланууга болот. Мендеги үйрөк салмагы шамамен 3 кг болгондуктан осундай көлөмдө алдым. Эгерде сәл аздау болса, маринаддын көлөмүн азайтууга болот. Туура осы рецептин жасап көрүп, төмөндө пикир калтырууну унутпаңыздар. Минеки биздин маринадыбыз дайым болду. Барлык заттарды косуп, жакшылап аралаштырып аламын. Эндиги дайым болгон маринадыбызды үйрөктүн жан жагына толуктай этип жагабыз. Канаттарына, моюн жак бөлүгүнө, ич жак бөлүгүнө осы маринад жеткиликтүү толуктай жакшылап жагып чыктым. Және де кем дегенде 3-4 саатка калдырасыздар синүү үчүн. Мен 1 тәулүккө калдырдым. Сол себепти бетине пищевой пленканы жауып койдум. Bir тәулүк убакыт өткөндөн кийин енді салма осы үйрөктүн касына алманы және де картошканы турап саламын. Алманын кабыгын ашуу кажет этпейди, ортасындагы дәндерин алсак жетерлик. Алмамызды, картошкамызды турап ички бөлүгүнө саламыз, артыгын жан жагына салсак болот. Осы жолу арнайы мешокко писиремин. Мешокто писирсеңиздер, этиңиз курап кетпейди және де сагы сыяктуу созулмайды. Немесе толуктай этип фольга кагаз менен жаап койсоңуздар болот. Үйрөгүбүз маринады дайым болду. Мешогубузга кийдирдик. Эндиги пешибизге саламыз. Пешибиздин температурасы 150 градустан аспауы кажет және де кем дегенде 3 сааттай писиресиздер. Дайым болгон үйрөгүбүз минеки. Туз, бурушу, дәмі барлыгы толуктай сиңген, өтө тартымды және де еттери жуп-жумсак болуп чыгады. Дәмин сөз менен жеткизе алмаймын. Жасап көрүңүздөр, пикир калтырууну унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Айман, кош сау болуңуздар.